Алымбек Датка менен Курманжан Датканын алыстагы урпагы Кыргызстанга келди. Аны Бишкекте туугандары, сапарды уюштургандар тосуп алышты. Абдымалик Бекзат 32 жашта. Түркияда аскердик билим алып, Оогунстанда эмгектенген. Соңку жылдары Түркияда жашап жаткан. 19-кылымдын аягында Даңазалуу Датканын уулу Абдылдабек Россия империясына каршы күрөшүп Оогунстанга кеткен. Ал жерде үйлөнүп түптөгөн үй бүлөсүнөн тараган урпактары учурда 1000 адамдан ашкан. Абдымалик алардын ичинен алгачкы болуп Кыргызстанга келип отурат. Барыңыз көп жардам еттилер. Барыңызга çok rahmat. Öz torpağımga, öz vatanımga, öz yurtumga, öz jerimge kelganim uchun көп xursandman. Biz yashayotgan yerda Abdullabek torpaqlari 1000 kishidan ortiq, 1000 kishidan ko'proq bordir. Avvali yaxshi emas. Yani Afg'onistonda ahvolini bilasizlar. Сығаталық каскадер бала кино тартып жүріп, o'sha жерден qo'qissam, ушул биздин Абдылбек бабабыздын урпактарына жолугуп калат. Кабар алары менен биз байланышып, ошондон бери биз жөнөттүк экспедицияны барып, таанышып, көрүп, жеринен Абдылбек бабабызга эстелигин коюп, туугандар менен видео аркылуу сүйлөшүп, убактылуу ушул инибизди, уулубузду жөнөтүп атат. Президентибизге кайрылып, президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин жардамы менен уруксат кагаз алып келип отурат. Биз үчүн чоң жаңылык болуп атат. Оңгонстанга виза маселеси проблема да, ошон үчүн жардам берип, эми бүгүн Алла насип кылып туз буйруп келип отурат. Түрксойдун жардам бардык, ушул тууган уруктун жардамы менен келип, 150 жылда келди, 150 жыл өтүптүр. Абдылбек барып, Түркменистандан границасында Афганистанда үйлөнгөн экен. Ошодон бир кыз, бир уул болуп, ошол уулунан таркап, ушул Кыбрас болот. Бир дагы эч ким келген эмес. Ошончо убакыттан бери биринчи кадамы, биринчи бут коюу ушунусу болуп атат. Ошон үчүн бүт бардык ала эли, бүт бары толкунданып, күтүп, кубанычып, ажабызга ыраазычылык айтып, ушул жерде күтүп алдык бүгүн.